Теле студиясынын жаңы долбоору болгон Ошмуга саякат берүүсүн биз баштайбыз. Саламатсыздарбы? Биз эң алгачкы берүүбүздө татыктуу кадрларды даярдап, ар бир студентти окууга, татыктуу жашоого, чыгармачыл болууга үндөп, өзүнүн уникалдуу тарыхына ээ болгон тарых факультетинде болмокчу. Азыркы Ошмо 1939-жылы Мугалимдер институту болуп ачылганда, анын курамында тарых адистиги да түзүлгөн. Бул аралыктан баштап өлкөбүзгө миңдеген татыктуу тарыхчыларды, илимпоздорду даярдап чыгарды. Бүгүнкү күндө тарыхый билим берүү ишмердигин пайдаланган заманбап мыкты факультет. Аталган факультеттин тарыхы 20-кылымдын 60-жылдарынан башталат. Алсак 1960-жылы Фрунзедеги сырттан окуу педагогикалык институту жоюлуп, тарых адистигиндеги студенттер Кыргызстандын түштүгүндөгү Ош мамлекеттик педагогикалык институтунда окуй башташкан. 1969-жылы кээ бир саясий келишимсиздик улам факультет жабылып калган. Ал эми кайрадан 1985-жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун курамында кайрадан тарыхчылар даярдала башталды. Бизде кайрадан тарых адистиги ачылып калды. Ошондон бери абдан мындай көптөгөн тарыхчылар даярдап келе атабыз. Даже биздин ушул Ош мамлекеттик университетинин ичинде тарых адистигин бүткөндөрдүн тиги республикада жогорку кызматтарда иштегенден сырткары эле мына бир 20дан ашуун биздин бүтүрүүчүлөрүбүз илимдин кандидаттары, алды илимдин доктору болуп калды. Мына ошол таптан баштап заман шарттарында компетенттүүлүккө багытталган кесипкөй заманбап педагогикалык тармактагы адистерди даярдап чыгарууга факультеттин жамааты чарчабай аракеттенүүдө. Мындан улам учурда факультетте жаштарга татыктуу билим берүү үчүн жогорку квалификациялуу адистер эмгектенүүдө. Тагыраагы 30 жогорку билимдүү адистин, 15 илимдин кандидаты, 2 профессор, 13 доцент, 6 улуг окутуучу жана 9 окутуучу, методист, музей башчысы, лаборанттар эмгектенип келишет. Факультеттин билим берүү сапатын жогорулатуу үчүн бир топ алгылыктуу иштерди аткарып жатабыз. Эң негизгиси факультеттин жамааты, окуучулар жамааты жылда 60-70% сөзсүз түрдө окуу методикалык семинарларга катышуудабыз. Мамлекеттик деңгээлде, факультеттин, университеттин деңгээлинде катышабыз. Андан сырткары жумасына 3 жолу 2-чи, 4-чү, 5-чи күндөрү сөзсүз түрдө факультеттер аралык семинарларды өткөрөбүз. Ал семинарларда ошо жаңы технологияларды пайдалануу, билим берүүнүн интерактивдүү методдорун кантип өнүктүрүшүбүз керек, студенттерге кандай билим бере алабыз, ошонун бардыгын чогуу отуруп сүйлөшүп, анан жыйынтыгында ишке академиялык мобилдүүлүк да жакшы жолго коюлду. Анын негизинде быйылкы окуу жылында доцент Мадияров Сыдык Акунович менен профессор Турнумов Дыйканбаевич Чехиянын Плзен шаарындагы Батыш Чех университетине болуп келишти. Ал жерде барып конок лекцияларын окуп келишти. Бул алакалар андан ары уланып, ал жактагы бир топ окутуучулардын, илимпоздордун тобу келип, азыркы учурда бизде тарых факультетинин музейинде чоң археологиялык жумуштарын, археологиялык изилдөөлөр жүргүзүп атышат. Бүгүнкү күндө факультетте жалпы 300гө жакын студент билим алат. Алардын 38-и бюджеттик негизде болсо, калганы контракттык негизде окуган студенттер. Мында билим алуучулар үчүн бардык шарттар каралган. Алсак заман талабына ылайык жасалгаланган аудиториялар, атайын китепкана жана компьютерлик класстар бар.
Muğallimler менен студенттердин ортосунда абдан сонун байланыш бар. Muğallimler биздин факультеттеги студенттерге ар дайым дем берип турат, колдоп турат. Бүгүнкү күндө тарых факультетинин студенттери Чехия, Казакстан, Өзбекстандагы бир топ археологиялык изилдөөлөргө катыша алат. Андан сырткары Кыргызстандын аймагында өтүп жаткан археологиялык тренингдерге дагы катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп эсептелинет. Факультеттин ар бир студент үчүн эркиндик бар. Алсак ар ким өз кызыккан тармагы жана багыты боюнча окуп, иштеп, изденүүгө. Аталган факультетте азыркы учурда ЛТР телеканалында интеллектуалдык телеоюнуна катышып, мындан тышкары факультетте башка билим алуучуларга дагы байма-бай өздөрүнүн интеллектуалдык телеоюнун өткөрүп келишет. Жети группабыз бар, ошолдон ар бир командадан 5тен студент алганбыз, өзүнчө клубубуз бар. Ошондо 30-35 команда түзгөнбүз. Бирок өзү негизи тарых факультетинин ичинде 2 командабыз бар. Ошо Ош облустук жемелерде факультет аралык оюндарда алдыңкы орунду алып келген болуп айта алабыз. Студенттер үчүн адистиктин эң эле кызыктуу бөлүмдөрүнүн бири бул археология бөлүмү. Мына ошондуктан студенттер көптөгөн мамлекеттерге, атап айтканда Чехия, Орусия, Литва жана Германия мамлекеттери менен биргеликте археологиялык семинарларга катышып, илимий иликтөө экспедицияларын уюштуруп келишет. Мына ошондуктан факультеттин музейинде биринчи кылымга таандыктагы буюмдар сакталып келет. Бул буюмдарды студенттер сабак учурунда кеңири пайдаланыша алышат. Бир гана билим берүү менен гана чектелбестен, бош убакытларында ушинтип шахмат, теннис, волейбол, баскетбол сыяктуу тарыхы болбой, эл болбойт демекчи, эгерде сиз кыргыз элинин жана ошондой эле миңдеген улуттардын тарыхын, санжырасын, деги эле майны маңызын билип, өзүңүздү келечекте мыкты инсан катары эсептегиңиз келсе, анда сиздерди тарых факультети өзгөчө кучак жайып тосоолууга даяр экенин баса белгилеп айта кетели. Бүгүн биз окуу жайдын тарых факультетинин ишмердүүлүгүн чагылдырып бергенге аракет жасадык. Биздин мындан кийинки саякатыбыз окуу жайдын башка факультет колледждеринде уланмакчы. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки берүүлөрдө амандашканча гана дейбиз.